АКШнын мамлекеттик департаменти Борбор Азия өлкөлөрү анын ичинде Кыргызстанда каржылык жардамынын көлөмүн кыскартууга камынууда. Чет элдик басмалардын жазышынча, америкалыктардын финансылык колдоосунан Европа, Евразия өлкөлөрү да кол жуушат. Өз кезегинде Кыргызстанга болгон каржылык көмөк 60%га чейин төмөндөтүлөөрү жазылууда. Жакында эле президент болуп шайланган АКШ президенти Дональд Трамптын мындай кыскартуулары эмнеге байланыштуу? Бир канча жылдан бери мамлекеттик департаментинен акчалай колдоо көрүп келе жаткан Кыргызстанга бул эми кандай таасирин берет? Бул жана башка суроолор кесиптешим Исмат Ибрагимовдон сурайбыз. Исмат, ол Американын мындай үнөмдөбүз деген каалоосуна эмне түрткү болуптур? Ошого токтолсоңуз. Негизинен ошол Американын азыркы саясаты бул ошо Американын жаңы шайланган президенти Трамптын башка тышкы мамлекеттер менен болгон акча каражаттарын үнөмдөө менен ошо каржылык оптимизациялоо деп түшүнсөк болот. Ошо Дональд Трамп буга чейин деле башка мамлекеттер менен болгон акчаны кыскартып, анын эсебинен аскердик жааттагы каражаттарды 60 миллиард долларга чейин көбөйтүү сунушун бир канча жолу массалык маалымат каражаттарынан билдирип келген. Ошону менен катар эле ошол Американын өзүндө ички жумуш орундарын камсыздоо максатына дагы бул долбоор ишке ашырылган жаттыр. Ошондой эле бул программа качан ишке ашат, качан күчкө кирет деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул тууралуу айтууга азырынча эртелип калат. Себеп дегенде мамлекеттик департаменттин сунуштаган программасы учурда ошол президент Трамптын кароосуна жиберилген. Ошол маалыматтарда сунушталган маалыматтарды айта кете турган болсок, бул жакта Казакстанга убадаланган 100 миллион АКШ долларынын 41 миллиону гана берилсин деген сунуш киргизилген экен. Ал эми Армения, Азербайджан, Белоруссия жана Грузия мамлекеттерине болсо толугу менен акча каржылоо токтотулсун деп айтылган экен. Андан тышкары жарым-жартылай кыскартууга болсо Молдова, Тажикстан өлкөлөрү кириптер болуптур. Мындан тышкары Африка мамлекеттери дагы бул сапка кирип калышы мүмкүн экен. Ал эми Кыргызстанга болгон каржылык көмөк болсо 60%га чейин азаюшу мүмкүн. Ал эске салсак, Американын бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү программасы USAID тарабынан 2015 жылга чейин Кыргызстанга 200 миллион долларга жакын каражат сарптаган экен. Бул акча каражаттар кайсыл тармактарга канчадан сарпталды? Бул тууралуу мен кийинки материалды сунуштайм. Американын бүткүл дүйнөлүк туруктуу өнүктүрүү программасы USAID 2015 жылга чейин Кыргызстандагы атайын долбоорлорго жалпысынан 195 миллион 383 миң 417 доллар каражат жумшаган. Алардын ичинен билим берүүгө 11 миллион 767 миң 324 доллар, экологияга 12 миллион 100 доллар, саламаттыкты сактоого 29 миллион 347 миң 193 доллар, айыл чарба жана тамак аш коопсуздугуна 29 миллион 350 миң 936 доллар, экономика жана соода жүгүртүүгө 43 миллион 560 миң 55 доллар. Демократия, адам укуктары жана мамлекеттик башкарууга 69 миллион 257 миң 909 доллар финансылык жардам көрсөткөн. Ооба, биз билебиз, Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери чет элдик уюмдар тарабынан колдоо көрүп келет. Ал акчалар ушул кезге чейин бир катар тармактарга жумшалып келчү. Эми бул кандай таасирин берчү дейм? Ооба, туура айтасыз. Негизинен экономисттердин пикири боюнча Кыргызстанга жумшалган айрыкча Америка Кошмо Штаттары айыл чарба тармагына көбүрөөк каражат жумшаптыр ушул тармакты өнүктүрүүгө. Серепчилердин айтымында ошол айыл чарба тармагы бир аз аксашы мүмкүн экен. Себеп дегенде ушул жылга чейин иштелип келген айыл чарба тармагындагы долбоорлор токтоп калышы ыктымал экен. Бул болсо Кыргызстандын жанагы жерлердеги айыл чарбанын өнүгүүсүнө артка кетишине жана пландалган иштердин ишке ашпай калуусуна түрткү болот экен. Ошондой эле экономисттер бул жакта тынчсызданып жатышат. Мындан кийин ошол жана жогоруда белгиленип кеткендей билим берүү, экология, саламаттыкты сактоо жана ушул башка тармактарда бүгүнкү күнгө чейин ишке ашып келген долбоорлор иштейби же анын келечеги кандай болот? Мындан кийин ал долбоорлор жабылып калабы деген суроолор да пайда болуп атат. Бул тууралуу биз ошол Кыргызстандагы USAID-тин өкүлчүлүгүнө байланышып маалыматты тактаганга аракет кылганыбызда алар дагы бир толук кандуу жооп
бере албай коюшу себептегенде бул маселе алар үчүн дагы кичине бөлөмүк болуп тургандай. Экономист Искендер Шашеевдин пикиринде болсо, бул ушул Кыргызстанда эл аралык уюмдарда иштеген адамдар дагы жумуш ордунан ажырап калышы мүмкүн экен. Азыр ушул экономикалык серепчи Искендер Шашеевдин пикирине кулак салсак. Албетте бул кандайдыр бир деңгээлде баягы мамлекеттик эмес уюмдарга иштеген эксперттердин баягы жумушчу орундарын жок кылат. Жана кошумча кийер баягы айыл жергесинде кирип аткан акчаны азайтат. Баягы ар кандай долбоорлор болгон эмес беле. Арис мисалы үчүн көп долбоорлорду бириктирген да, Хелвитас дегендер. Ошондой сыяктуу эле баягы BGI, USAID, Америка Коошмо Штаттарынан келген акчалар болчу. Ал проекттер кыскарышы мүмкүн деп. Ооба, Исмат, бирок Америка кайсыл бир мамлекеттерге карата өзүнчө критерий менен тандап жаттыр. Эмне үчүн айрымдарына толук 100% акча берилбейт десе, калгандарына жарым-жартылай кыскартуулар болуп жаттыр? Ооба, туура белгиледиңиз. Бул жерде бир атайын так бир критерийди дагы жарыялабаптыр. Бул жерде ошол маалыматтагы ошол долбоордогу пландарга карап баамдай турган болсок, өлкөлөрдүн экономикалык деңгээлине карап бир чечим чыгарган окшойт. Себеп дегенде жана эми өнүгүп келе жаткан же болбосо жакыр өлкөлөргө жардам берүүнү кичине токтотуп туралы, алардын жардамын 50-60%га көбөйтүп туралы деген чечимге келген окшойт. Ал эми өз бутуна туруп алган, жакшы жашап келаткан мамлекеттерге болсо толугу менен ошол жардамды токтотууну каалаган окшойт да. Себеп дегенде биз мисалга ала турган болсок, Украинага болгон жардамдарды 70%га чейин кыскартып салышыптыр. Ал эми Вьетнам, Куба мамлекеттери болсо бул акчалардан толугу менен куру калчудай болуп турат да. Андан тышкары ушул негизги чечим бул мамлекеттердин экономикалык көрсөткүчүнүн эсебинен чыгарылган чечим болуш керек деп ойлоп атышат. Түшүнүктүү. Рахмат, Исмат. Дүйнө жүзүндөгү каржылык колдоолордун кыскартуу ниети бар Американын саясаты туурасында Исмат Ибрагимов айтып берди.